Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы, азыркы учурда жогорку кеңештин депутаты болгон Жаныбек Абировдун тапшырган салык декларациялары жана байлыктары тууралуу сөз кылабыз. Жаныбек Абиров 1988 жылы туулган, үй бүлөлүү, 3 баланын атасы, Кыргыз-Орус славян университетинде конституциялык укук багыты боюнча билим алган. Андан соң президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында да окуган. Иш тажрыйбасын 2014 жылы Восход ИКО компаниясында баштаган. 2016 жылы КЗП саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал эми 2018 жылы шаардык кеңештин төрагасы болуп шайланган. 2021 жылы жергиликтүү кеңештерге 11 апрелде өткөн кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Эмгек партиясынан катышып, талапкерлердин тизмесине сап башында турган. Шайлоонун кийинки айланпасында талапкерлердин тизмесинде болгон эмес. Элеклүү Жаныбек Абиров 2014 жылы иштеген Восток ИКО компаниясына келсек, Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул фирма адистештирилбеген дүң соода менен алектенет. Ишкананын жетекчиси Абиров Болотбек Усупбекович, негиздөөчүсү Шамшудинова Жаңыл Мукашевна болуп саналат. Болотбек Абиров Рассвет компания, CIMKG Properties жана башка күйүүчү майлоочу майларды, техникалык майларды жана башка дөң сатуучу Бока компанияларынын негиздөөчүсү. Жаныбек Абиров 2018 жылы журналисттерге билдиргенде, ал Бишкек жебин көмүр менен камсыздаган Рассвет компания жичкасынын ээси Болотбек Абировдун уулу. Бирок буга чейин ал Болотбек Абиров анын атасы экенин четке кагып, үй бүлөсүнүн бул компанияга эч кандай тиешеси жок экендигин айткан болчу. 2018 жылдын 24 августунда электр станциялары акционердик коому Рассвет компания жичкасы менен Бишкек жебине көмүр жеткирүү боюнча келишим түзгөнүн маалымдаган. Ошол убакта көмүр ташуу боюнча тендерге байланыштуу чоң чыр чыкканы баарыбызга маалым. Тендерде утулуп калган Казакстандын Евротранс Групп компаниясы Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментине Кыргызстанда катталган көп жылдардан бери Казакстандан көмүр алып келүү боюнча тендерлерди утуп келген Рассвет компания фирмасына үстүнөн ара жазган эле. Ага алак Евротранс Групп компаниясы Рассвет компаниядан 70 миллион сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок ага арабай утулуп калган. Рассвет компания өз арызында 1 миллиард 420 миллион сомго 400 миң көмүр бере аларын көрсөткөн. Ал эми Евротранс Групп ушул эле көлөмдөгү көмүргө 1 миллиард 350 миллион сомго, башкача айтканда атаандашынан 70 миллион сомго арзан баасын жарыялаган. Бирок тендердик комиссия акыры кымбатыраак бааны сунуштаган Рассвет компания фирмасын тандап алган. Буга чейин коомдук ишмер болгон учурда Акылбек Жапаровдун өкмөтүндө төраганын орун басары кызматын ээлеген Идил Байсалов жүргүзгөн Атамбаевдин 11 досу аттуу иликтөөсүндө Жаныбек Абировдун атасы Болот Абиров тууралуу дагы сөз козголот. Тагыраагы Идил Байсаловдун баамында экс-президент менен Болот Абировдун ортосунда достук мамилеси болгондуктан тендерлерди утуп алууга шарт түзүлүп турган. Ошондой эле Абировдор Атамбаевдин кой таштагы дачасын курууга салым кошкондордун бир катары белгиленген. Кийин жогорудагы айтылган чуулуу жагдайлар унутта калып, Жаныбек Абиров өткөн парламенттик шайлоодо Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланды. Ал эми Политмер декларатор KG сайтынан алынган маалыматка ылайык, Жаныбек Абиров 2019 жылы 11 миллион 411 599 сом киреше тапкан. 122 жана 45 чарчы метрди түзгөн 2 батарея жана чоң үйү бар. Lexus 570 маркасындагы жол тандабас, жалпысынан наркы 11 миллион сомдон ашык 2 автоунаасы. Мындан тышкары 32 миллион сомго бааланган ири мүйүздүү мал жандыктарды кармайт. 11 гектардан ашык жер тилкеси дагы көрсөтүлгөн. Бирок атасы Болот Абиров аттуу баштуу компаниялардын ээси болгонуна карабай, Жаныбек Абировдун жакын туугандарынын 2010 жылы тапкан кирешелери тууралуу маалымат жок. Жалгыз гана 43 чарчы метрди түзгөн батир жана 6 гектар жерди көрүүгө болот. Бүгүн биз Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы, жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болгон Жаныбек Абировдун декларациялары жана байлыктары тууралуу кеп калдык. Саламатта калыңыздар.